Saat 5 болса да, geç болса да сіздерге жолығып, кандай маселелер бар, ошону сүйлөшүп туруп, ошону Ыйгарым укуктуу өкүл облустук жетекчилер менен бирге куралдуу кагылышуу болгон аймактарга жумушчу сапарын улантууда. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Баткен районунун Ак Татыр айыл аймагынын эли менен жолукту. Жолугушуу алгач Кыргыз-Тажик чек арасында орун алган каргашалуу окуядан каза болгон жарандарга багыштап Куран окуу менен башталды. Мен Аллахым сен биздин Баткен областыбызды Кыргыз эл арасында тынч кылгын, аман кылгын. Жолугушууга бардык облустук мекеме ишканалардын жетекчилери катышып, түзүлгөн кырдаалга байланыштуу жарандардын бардык суроолоруна жеринде жооп алууга шарт түзүлдү. Мен бүгүн урматтуу мекендештер, бул жерге өзүм келгеним жок, сиздер менен таанышканы. Мен бул жерге бүт өкмөт Баткен областынын орун басарларын, мекемелердин жетекчилерин, укук коргоо органдарынын жетекчилерин, күч структуранын жетекчилерин кошо сиздер менен сиздерге ала келдим. Маселе өтө көп. Маселени мен мындай билем, бирок сиздерде кандай суроолор болсо, биз азыр ошол маселени чечкенге аракет кылабыз. Мазиеттин жериге жаңы линия ачтыңыздар. Түрөк базын келет депчи. Ошо дачык бир улана элек. Азырга чейин мына күнгөйдө кышта чымчырак болуп калат да светчи. Ошону дагы бир кичине карап, башка трансформатор коюп бергенге аракет кылыңыздарчы хотя бы. Элге эч нерсе көрүнбөйт да, төрдө отурган нерсени көрбөйт. Мына бияка кеткен ана астындагы уштагы. Ошого бир эле трансформатор бар да, берденчи бар. Ошого отдельный трансформатор коюп бериңиздер. Хорошо, ошол трансформатор боюнча карагын. Анан бул свет тартыш боюнча сүйлөш керек. Азайттын жери ичиндеби же Тажикстандан өтүш керек болду. Уже тартылды. Өзүнүн границада уже тартылды. Все, жасагыла. Жергиликтүү тургундар чек арадагы куралдуу кагылышуудан улам жараксыз абалга келген турак үйлөрүн калыбына келтирүү иштерин тездетүүнү суранышты. Белгилей кетсек, аталган аймактын Көктерек айылында 18 турак үй толугу менен өрттөнгөн. Мына азыр биз Көктерекке мен келгенде эле келип көрүп кыдырып кеттим. Мына айыл өкмөт üzerine таанышып, өтө жаман картина. Мисалы үчүн, кече күнү биздин мамлекеттин президенти дагы Көктерек боюнча айтып берди. Ал кишиге дагы сүрөттөрүн, башкасын, жазуулар баарын биз көрсөттүк. Ал киши өтө ал жака дагы көңүл бургула деп туруп тапшырма койду. Мына понедельниктен баштап толук кандуу уже иштеп баштайт. Сиздерге понедельниктен баштап бүт жумуштар сезилет. Ыйгарым укуктуу өкүл Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү маселелери боюнча атайын өкүлү дайындалганын, бул багытта атайын мамлекеттик программа ишке ашырыларын, ар бир турак жай, социалдык объекттер кайра курулуп, оңдоп түзөө жумуштары жасалып, калыбына келтирилерин билдирди. 36 үй салып берет. Бүгүн азыр мен көрүп жетекчисине жолугуп келдим. Бүгүн тазалоо иштери болуп жатат. Понедельник Кудай бурса 2 күндөн кийин деди, понедельник Кудай бурса фундаменти курулат. Ал боюнча мамлекет тез арада сапаттуу жардам беребиз деди. Андан тышкары бизде могул жабыркагандарга азыр жардам берилип жатат. Бул жерге атайын комиссия түзүлдү. Ошолор өздөрүнүн иштерин алып барат. Ошондой эле Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдан жапа чеккен жарандардын документтештирүү иштерин тездетүү, жеринде барып жергиликтүү тургундарга жардам көрсөтүү боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилерине тапшырма берди. Сон. Азыр сон деп ачылды, билесиздер да. Центр обслуживания населения, да, наверное. Ошол мына эгерде кандай паспорт боюнча свидетельство о рождении күбөлүктөр болсо, ушул кишиге азыр кайрылыңыздар. Силер дагы үйүнө кирип туруп жумушту өткөрүңүздөр. Хорошо, мен сөзсүз түрдө буну талап кылам. Кундуз Жоробекова, Куштар Абдикар уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Бирибизди колдойлу. Проблема барбы? Азыр мен барайын. Проблема барбы? Түнү болсо сенин үйүңө келейин, керектүү мамлекеттик кызматкерди чакырып ошол маселени чечели. Ушундай тартипте жашайлы деген мен мындай кыскача сиздерге азыр алгачкы жумушумду баштап атам.